Мынакей бизди тополоң кылып саат 10-да келип балдар уруп, мындай балталары менен чабып, бизди мындай канатып. Мынаяктар, мынакей мынаяктарда жаш балдарыбыз жатат эле, мындай кылып, тополоңду кылып, 10 кылып бизди. Мынакей. Мындай калтактар менен келип алышып, мындай талкалашып. Bizde. Videoga tak, mana Çingiz'i tak, Çingiz başında. Anam karışçı. Tak. Altınaki. Sen nereye düşüp attın, nereye düşüp attın, ben bu yaka jetip düşüp attım. Çıkmalar. Жезденбек көзбай трактор жүрө албаган жерде сүрүп атканбыз. Анан Алтынбек менен ошо биздин өзүбүздүн айылдык Полот деген аке экөө ар жактан келип эле анан Полот аке арпаны айланып өттү. Алтынбек арпаны түз эле кечип келди да. Анан биз кыйкырдык. Алтынбек арпаны тебелей четимен айдабайсың десек, жол каякта деди. Жол башка шекеде турат го, жол толтурасы. Мен өзүм эле мындай да уя сөздөр менен бирдекелерди айтты. Андан болуп биз трактордун жанына бардык. Алар да ошол жерде турат эле. Барып эме алсак, келип эле ат менен камчы менен могу жерге бир жарып койду. Күндүзү бул. Малды ышкырып кыйкырып эле келишти. Мен чатырдан ушундай чыкканда эле биринчи мен чыктым да. Чыкканда эле бирөөсү балта кармап турдум, бирок мындай бетин точно көрө албай калдым да. Ошол урду, өзүн жоготуп мындай болуп эме болуп кетип атканда дагы бирөөсү урду, ошол бойдон эчтекен билем. Анан бирөө колума суу куйганда уже машинада келатыппыз. Ошо патыр келип, больницага келгенде киргенде эле 2-3 жолу кустум. Кан кустум дейт, бирок өзүм көргөн жокмун эмне кусканымды элечи. Стаж болду. Силердин балдарыңар ушундай болсо какшай бериңер, же какшабайбы? Жүрөгү ооруйт. Bizde isyan var da bunlarda. Savunaları var, çakınaları var. Özgürlüğü. Söktörüm, buna ben söktörüm ko'tarib жүрөм. Bunu men qayerga aparib ko'mam, kimga arızdanam, kimga ko'rsatam men buni aytqilachi. Jurt, sizlarning baldarlar shunday bo'lsa qaqshay beringlar, je qaqshabaymi? Жүрөгү ооруйт, aytib qo'yinglarchi elden. Bu Qadiraliyevlarga kimden alı жетет? Hiç kimden alı жетпейт. Bir Kudaydan alı жетет деп. Мен азыр Өзгөн райондук ооруканасынын сынык жарат бөлүмүндө жүрөмүн. Бул жерге жанагы мушташкан тараптардын экинчи тарабы болгон мына Кадыралиевдер келип ушул жерге жатышкан. Булар дагы ошол токмок жедик, таяк жедик, ой дарыланбасам болбойт деп ушул ооруканада азыр жатышат. Анан жаткандардын арасынан бирөөсү бул Алтынбек Кадыралиев деген жигит экен. Ал жигит ошол мисалы менин боюм 1.78, 1.79 болсо керек, анын бою менден тең эсе чоң экен. Атта экен абалы,